бир дагы учурунда бийлер алып туруп ошол акындарды алардын ачык сөздөрү үчүн, ак сөздөрү үчүн аларды мындай куугунтукка алган эмес. Башка элдерде мүмкүн болгон, бирок кыргызда андай эч качан болгон эмес да. Чыныгы лидер эч качан элди бөлүп, жарып, душмандарды таппайт да, издейт. Чыныгы лидер эң жек көргөн адам болсо дагы бир жерге отургузуп алып, сүйлөшүп, мындай далилдеп, аргументтерин берип, өзүнө мындай ошол позициясын жок дегенди угуп, түшүндүм, бирок мен мындай деп туруп, бир башка жолдору болуп атса дагы, бирок бияктан мындай саясий бир чечимдер кабыл алып коюш керек да. Кандайдыр бир эмелер болуп атат, бирок жанакынтип бирден терип мен айтып атам да, азыр ар бир ушундай активисттер болобу, кандайдыр бир саясатчылар болобу, аларды булар вертикалдуу диктатураны бекемдеп отуруп, мындай таракандарды болуп туруп эле бирден мындай жок кылып атканга аракет кылышат да. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары. Бүгүн биздин студиябызда конокто экс-министр Тилек Токтогазиев болмокчу. Саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студиябызга. Тилек мырза, айтсаңыз, мен алгач эле суроомду ушу кече көрдүңүз да өзүңүз күбө болдуңуз. Жазуучу Олжобай Шакирди 48 саатка УКМКга камакка албадыбы? Ошол боюнча пикириңизди айтып өтсөңүз. Эми бул пикир, биякта эки пикир болбош керек. Бул менин оюмча бийлик тарабынан, бийлик өкүлдөрүнүн тарабынан одоно мыйзам бузулду. Биз деген мындай коомчулук негизи конституцияны кабыл алганда, референдумда кабыл алганда, бул азыркы биздин конституция, бул Садыр Жапаров келгенде мындай бекитилген конституция десек болот, туурабы? Өзү сүрөп барды, ушуну бекитти. Конституция деген эмне? Конституция деген бул коомдун ичиндеги биз бири-бирибиз менен мамилени кандай түзөбүз, кандай эрежелер менен жашайбыз деген документ да. Ошол эрежелер конституцияда так жазылган. Эгерде бул конституция Садыр Жапаров эмес, башка мурун бир жерде жазылып туруп, анан бул ошону мен кабыл албайм, жок, мен башкачараак жашамак элем, башкачараак башкарат элем деп туруп айтса, анда бир жөн. Бул өзү жазган конституция, анан өзү жазган конституциянын гаранты болуп бериш керек. Гаранты болуш керек дегенде, ичиндеги ар бир тамга үчүн ушул иштеш керек, ар бир чекиттерин баары туура иштеш керек дегенге гарант болуп бериш керек эле да. Тилекке каршы биз көрүп атабыз, мына мен азыр ошону окуп берип коеюн. Конституциянын 32-чи беренесинде ар бир адам эркин ой жүгүртүүгө жана пикирге ээ болууга укуктуу дейт. 4-чү пунктунда басмырлоого, кастыкка же зомбулукка чакырган улуттук расалык диний жек керүүчүлүктү, гендердик жана башка социалдык үстүмдүктү үгүттөөгө тыюу салынат. То есть мындай эч ким ал үчүн өзүнүн эркин ой пикири үчүн дагы мындай жоопко тартылбаш керек да. Бул дагы ошол так биякта жазылган. Андан тышкары Олжобай Шакир байкебиздин мындай камалгандыгы бул ошол тынч бир митингди уюштура эле. Мен түшүнгөнүм боюнча ал дагы мындай офлайн эмес, онлайн түрүндө да чакырыптыр. Мен чын айтсам мындай терең киришкен эмесмин, ал эмнелерди айткан, кандай дегендерди мындай азыр мындай өзүнүн жумушка көбүрөөк кирип кеткеним үчүн ар бир ине жибине чейин кырдаалды азыр жакшы билбейм да. Бирок негизги мындай айтып аткан, мен ал кишини билем, түшүнөм, ал мындай мыйзамсыз нерселерге чакырбайт деп ойлойм. Биякта мына 39-чу беренеде да жазылып турат да. Ар бир адам тынч чогулуштар эркиндигине укуктуу. Эч ким чогулушка катышууга мажбурланышы мүмкүн эмес дейт. Тынч чогулуштардын уюштурулушу жана өткөрүү тартиби мыйзам менен аныкталат. Тынч чогулуштардын уюштуруучулары жана катышуучулары тынч чогулуш өткөрүү жөнүндө
кабарламанын жоктугу, кабарламанын түрү, мазмуну жана берүү мөөнөтү сакталбагандыгы үчүн жоопкерчилик тартпайт деп турат. Биякта мына бул негизи мамлекеттик биздин негизги конституцияда, биздин эрежелерде бул боюнча так аныкталып жазылып калган. Эми мындай митингге чакырабыз, бир маселени талкуулайлы деген эле бир маселе да болуп турабы? Бир чогуу жолугайлы, ушул маселени талкуулайлы. Эгерде кандайдыр бир маселелер бар болотса, ошону биз жыйынтыктап туруп, бийликке ошону өткөрөлү, жеткирели деген максатта бул нерселер. Кыргызда дайыма эле мындай курултай маселеси бар болгон. Бир чогуу отуруп алып, бир кеңешип, бир кандайдыр бир ошол кеңештерди өткөрүп туруп, бир айткандан ал эч кандай зыяны жок. Бул Кыргыздын наркына дагы туура келет да, негизичи мындай. Бизде баарыбыз билебиз, баш кесмек бар, тил кесмек жок деген сөз бар. Бул наркында бар. Канча акындар бар эле. Бир дагы учурунда бийлер алып туруп ошол акындарды алардын ачык сөздөрү үчүн, ак сөздөрү үчүн аларды мындай куугунтукка алган эмес. Башка элдерде мүмкүн болгон, бирок Кыргызда андай эч качан болгон эмес да. Ошол үчүн биз өзүбүздүн наркыбыздан алыс кетпей, президент дагы көп ал учурда айтып калат, Кыргыздын наркын сакташыбыз керек депчи. Өзү ушул наркын сакташ үчүн саясий эркиндикти ар бир адамга бериш керек. Ошо Кыргызда болгон эмес деп атпайсызбы? Бирок ага карабай эле учурда ошо социалдык тармактарда өзүнүн пикирин, бийликти сындап жазгандарды УКМКга суракка чакырып атат, айрымдары камалып жатат. Негизи мындай кадамдарга кандай баа берилиш керек? Эми албетте ар бир кейсти өзүнчө караш керек. Ар бир кадамдарды кээ бир учурлар болушу мүмкүн да. Чын эле эгерде бир билбейм башаламандыкка чакырса, ачык эле айтса, кеттик, эл чогулабыз, эртең бийликти алабыз, тигиндей мындай дегендер бир сөздөр айтылып калса, анда сөзсүз түрдө бул мыйзам бузуу. Бирок эгерде биз тынч митингге чакырабыз, чогулайлы, бул бир маселе боюнча өзүбүздүн эл позициябызды билдирели дегенде, мен оюмча биякта эч кандай мыйзам бузуусу жок. Бул жакта сот бийлигибиз дагы бүт ошол бийликтеги да, президент гарант, конституциянын гаранты катары бул эркиндикти мындай коргоп бериш керек. Ар бир жарандын эркиндиги бар. Бул мындай пайдубалы да, биздин азыркы эркин коомдун пайдубалы. Бул Кыргызстандын эң негизги мурасы деп айтсак болот. Анткени биз эми мүмкүн биздин кошуналардай болуп, ошол эле Өзбекстан, Казакстан жакта алсак, алар мүмкүн экономикага ставка кылып алып, биринчи экономика жагын тургузуп алышты, пайдаланып. Биз болсо саясий эркиндикти, жалпы эркиндикти, биз мүнөздү, мындай кыргыз мүнөзүн пайдаланып тургузуп алдык да. Мүнөз, менталитет, маданият, ушундай саясий маданият деген экономика караганда да маанилүүрөөк. Анткени сен экономиканы мындай бат-баттан куруп койгонго мүмкүнчүлүгүң бар, бирок маданиятын, аң сезимин өзгөртүш бар. Бизде мен оюмча ушул эркин эл болуп аткандыгыбыз, эгемен бир мүнөзүбүз бар болгондугубуз бул эң негизги биздин жетишкендик. Эми эркин адам катары, эркин адам, мындай эркин ой жүгүрткөн адам гана жаңы нерсени жарата алат. Эркин ой жүгүрткөн адам гана бул жаратман боло алат да. Бир нерсени, креативдүү бир нерселерди чыгара алат. Биз азыр көрүп атабыз 21 кылымда так гана ошондой гана адамдар мамлекетти гүлдөткөнгө алып барат. Туурабы? Биз эми азыр ар бирибиз телефондорду колдонуп жүрөбүз. Телефондорду мындай ойлоп тапкан кишилер, жаңы нерселерди ойлоп тапкан кишилер эч качан мындай авторитардык режимде жашаган эмес. Алар эркин мамлекеттерде жашап, алар ичинде өзүн эркин сезиш керек. Биз баарыбыз билебиз, ошол эле учурунда Альберт Эйнштейн каякта жашап жүрдү эле, кийин каяка көчүп кетти,
фашизм орногон жактан демократиялык бир мамлекетке өтүп кетти да. Ал жактан болсо өзүнүн ишмердүүлүгүн улантып, эң көп бир ар кандай илимге салымын кошуп койгон. Ошондой эле мына азыр көрөлү, стартаперлердин баары, ишкерлердин көбүнчөсү каяка баргысы келет? Ушул эркин коом бар болгон жакка баргысы келет. Ал жакта жеке мүлк, эч ким бирөө келип тартып албагандай, коопсуздугу бар болгон жактарга баргысы келет. Бул ошол мамлекет өнүгүшүнө эң негизги пайдалуулардын бири да, эркиндик. Ушул бир жыл мурда эсиңизде да Кемпир-Абад боюнча бир канча саясатчылар, укук коргоочулар арасында камакка алынбады беле. Анын айрымдары эркиндикке чыкты, бирок дагы деле чыкпай ушул СОЗодо отургандары бар да. Алар жакында эле ушул судьянын ишмердүүлүгүнө каршы улам жылдырып атат сотту, анан сотту жабык өткөрүп атат деп ачкачылыкта жарыялашпадыбы? Айрымдарынын ден соолугу начарлап жатканы айтылып атат. Анан негизи мындай бошотуп койсо болбойт беле аларды деген дагы пикирлер айтылып атат да. Ушул боюнча пикириңизди айтып өтсөңүз. Бул бизде мындай сот бийлик өзү мындай көз каранды болгондугунун белгиси да. Азыркы учурда. Эми баарыбыз түшүнөбүз. Сотту президенттин администрациясынан эле буйрук берет. Же ГКНБ тараптан эле буйрук берет. Анын баары, мен аны мындай жаңылык катары айтпай эле коеюнчу. Баарыбыз билебиз да, баарыбыз түшүнүп атабыз да. Биякта телефон менен эле чалып эле үстүнөн администрациядан ким каяка кандай чечим чыгарыш керек десе, саясий иштер боюнчачы, ошондой эле чечилет. Бирок ушул кылмыш кылган адамдар, кылмыш буйруктарды аткарган адамдар дагы эртеби кечпи мыйзамдын алдына жооп беришет. Бул бумерангдын мыйзамын эч ким эч качан мындай жокко чыгара албайт. Чыгара алмайт. Бул мындай бул жашоонун бир мыйзамдары бар, бирок мындан тышкары дагы бир жогорку бир мыйзамдар бар да. Жазылбаган мыйзамдар бар, алардын баары иштеп келет. Анан менин оюмча өздөрү ушундай кылмыш иштер жазып аткан адамдар дагы бул менен тынч жашай алышпайт. Булардын ар бир азыр кыйнап аткан адамдардын, ошолордун үй бүлөлөрүнүн, балдарынын каргышы аларга тиет. Бул алар азыр ойлосо, мен ушу менен өзүмдүн мындай карьерамды жакшыртып кетип алам, кандайдыр бир байлыкты топтоп алам, ушул жеримди сактап калам, же бир бизнесимди сактап калам, ушу менен мүлктөрүмдү сактап калам деп ушундан корксо, мындан коркпош керек. Эң негизги бул ошол жогорку бир кандайдыр бир соттун мындай мыйзамдарынан коркуш керек да. Бул эртеби кечпи ар бирине тиет. Өздөрүнө тийбесе, өздөрүнүн балдарына тиет. Ошол үчүн менин оюмча кичине мындай ар бир адам азыр мага үстүнөн айтып атпайбы, ушундай буйрук бербедиби, эмне кылайын дегендерден коркуп жүрүш керек да. Ушундай буйрук берген адам дагы жооп берет эртеби кечпи. Буйрукту аткарган киши дагы жооп берет. Ошол үчүн менин оюмча биз мына көрдүк, канча президент бизде алмашты. Канча президент бийликке келеликте адилеттүүлүк жөнүндө айтып жүрдү. Бийликке келеликте соттун чирип кеткени жөнүндө айтып жүрдү. Бийликке келеликте ушул акыйкаттык жок деп кыйкырып жүргөндөр кайрака бийликке келип, ажыдарга айланып, кайра эле эски президенттердин каталарын басып жүрөт. Менин оюмча азыркы учурдагы болуп аткан иштер дагы бул ошол кайра эле эски каталарды кайталоо. Мен бир нерсени айткым келет. Чыныгы лидер эч качан элди бөлүп, жарып, душмандарды таппайт да, издебейт. Чыныгы лидер эң жек көргөн адам болсо дагы бир жерге отургузуп алып, сүйлөшүп, мындай далилдеп, аргументтерин берип, өзүнө мындай ошол позициясын жок дегенди угуп, түшүндүм, бирок мен мындай деп туруп, бир башка жолдору болуп атса дагы, бирок биякта мындай саясий бир чечимдерди кабыл алып коюш керек да. Бирок отургузуп, эркиндиктен чектегендиги бул менин оюмча эч качан туура эмес болбойт. Анан дагы бир сөз бар го ушундай. Мен
бир дагы силердин сөзүңөр менен макул эмесмин, бирок ушул сөздү айтканын укугуңар үчүн өлүп берем деген ошо бир философтун сөзү бар да. Биякта дагы менин оюмча бийликтеги адамдар дайыма ушул позицияны карманыш керек. Бул айкөлдүк, бул акылмандык. Бийликтеги адамдар менин оюмча сөзсүз түрдө ошондой болуш керек, даражасы ошондой болуш керек. Ушул жогоруда айтылган нерселердин баары келип эле ушу эркиндикке такалып атпайбы, адамдын эркиндигине, ой эркиндигине, мисалы анан учурда ушул эркиндик, басма сөз эркиндиги, сөз эркиндигинин абалы кандай болуп атат? Эми биз көрүп атабыз, бул биякта эки ар кандай ой бар да. Менин оюмча могу эркиндикти сезип калган, эркиндикте жашап калган элди кайра мындай кул кылып коюш оор болот. Бул менин позициям ушундай да. Бирок ошол эле учурда менде мисалы үчүн чет өлкөдө жашаган, биякта биздин кошуналарыбыздын арасында, Өзбекстан, Казакстандагы досторум менен сүйлөшүп атсам, алар айтат элек, аябай жаңылышасың дейт да. Эркиндикти мындай сындырып салыш жеңил эле. Диктатор келип, кандай эркин эл болбосун, аны бат эле сындырып коюшу мүмкүн дейт. Аны билбей эле каласың дейт. Кандай ушул бат болуп кеткендер. Анткени алар дагы ушул диктатуранын алдында жашап жүргөн. Азыр аларда экономикасын кое алып туруп, кичинеден буларда биз 10 жыл мурун жасаган кадамдарды булар азыр жасап атат. А биз болсо алар менен суктанып туруп, кайра 10 жыл артка кадам жасап атабыз да. Туурабы? Көп нерселерден ушундай көрүп атабыз. Ошол эле эгерде алар мындай борбордук бийликтен жергиликтүү бийликке көп полномочияларын өткөрүп берип атса, биздикилер тескерисинче жергиликтүү бийликтен кайра борборго тартып атат. Анан бирок эмне буякта Бишкекте отурган чиновник ар бир айылда эмне болуп атканын жакшы билип алабы? Менин оюмча айылдагы жашап аткан адамдар туруп туруп Бишкекке келген аларга оор болобу, же жергиликтүү өзүнүн айылдаш бир жердешин алып туруп мындай табып, ай моуну аткарбайсың, муну кылбайсың деп бир талап койгонго жеңилирээк болобу? Баарын өзүнө мындай топтоп алгандыгынан бул мындай мен баарын чечем, мен баарын жазам дегендиги бул ар бир майда чүйдө маселелер боюнча президентке кайрылышат. Ар бир майда чүйдө үчүн Ташиевке кайрылышат. Эми бул системалык иш эмес да. Мамлекет деген машина катары иштеш керек. Азыр болсо ушул машина бир жагы бузулуп калатса, чыга алып туруп водители биягын оңдойт, биягын оңдогончо башка жагы агат, биягын токтотсо башка жагы бузулат. Ошентип эле биз бул машинени эч жака алып барбайбыз. Мүмкүн түртөт, кол менен түртөт, бир жака алып барат. Кичине бир жакын учурга, бирок алыска бул машина кетпейт да. Эгерде биз туруктуу мамлекетти, өнүккөн бир мамлекетти курабыз десек, бул система болуш керек. Мен көрүп атам, тилекке каршы азыр бул саясий процесстер жүрүп аткан, бул кайра эле биз булардын ою боюнча диктатураны орнотуш керек, күчтүү бир вертикаль, бийликтин вертикали болуш керек, анан кыйратабыз деген ой бар да. Бирок биз учурунда 90-жылдары бир башка жолду тандап алганбыз да. Туурабы? Мындай эркин эл түзөбүз деп. Ошол менен мындай чын эле биздин региондо эң мындай эркин ой жүгүрткөн, азыркы кандай басмырлоолор болбосун, ошондо дагы бизде менин оюмча мындай демократиясы регионго караганда бизде жогорку деңгээлде турат. Кандай эме болбосун. Анткени мына биз дагы азыр отуруп сүйлөшүп атабыз. Азырынча айтып атабыз. Кандайдыр бир эмелер болуп атат, бирок жанакынтип бирден терип мен айтып атам да, азыр ар бир ушундай активисттер болобу, кандайдыр бир саясатчылар болобу, аларды булар вертикалды диктатураны бекемдеп алып туруп, мындай таракандардай болуп туруп эле бирден мындай жок кылып атканга аракет кылышат да. Сиз дагы ошо социалдык тармактарда өзүңүздүн пикириңизди ачык жазып келе атпайсызбы? Анан сизге карата дагы кандайдыр бир кадамдар бийлик тарабынан болдубу? Жок, мен эми мыйзамсыз бир нерселерге эч качан чакырган эмесмин. Мындай менин пикирим дайыма эгерде кандайдыр бир кырдаалдар болуп атса, адилеттүүлүк жөнүндө айтып, жазып, эгерде адилетсиз бир нерсе болуп атса, мен унчуп албайм.
чын айтсам, мен өзүм үчүн мындай чечим чыгаргам да. Азыр мындай коомдук иштер менен, бизнес чөйрөдө, анын ичинде ошо сыртта дагы башка мындай мамлекеттерде дагы ишмердүүлүктү жасап иштейин дегем. А бирок кээ бир учурларда ошондой одоно мыйзам бузуулар бийлик тарабынан болуп атканда, менин оюмча бул Олжобай Шакир мыйзам бузган жок. Муну бийлик мыйзам бузуп атат да. Аны отургузгандыгы бул мыйзам бузуу. Одоно мыйзам бузуу. Ошол үчүн эртеби кечпи ушул буйрукту берген, анан буйрукту аткарган адамдар мыйзам алдында жооп бериш керек. Бул адилеттүүлүк. Адилеттүүлүк үчүн мен биздин кыргыз элине аябай ишенем. Эң негизги баалуулук биз үчүн бул акыйкаттык, адилеттүүлүк. Ушул үчүн көп нерсени чыдайбыз. Эл жоктукту чыдай коюшу мүмкүн. Эч нерсе мындай кыйналып турса дагы, баары кыйналып турса дагы кыргыз эли аны чыдайт. Бирок адилетсиздик пайда болуп калса, эл чыдап кыйналып турса, бирөө алып туруп урдап жүрсө, же туугандардын аргасы жактарына киргизип жүрсө, ошонун баары чогулуп туруп унчукпайт эл. Унчукпай туруп, анан бир күнү жарылат. Биз аны канча жолу көрдүк, туурабы? Учурунда эсибизде бар, ошол эле Курманбек Бакиевди алайлы. Балдары менен, байкелери менен кишилерди атып, өлтүрүп, жок кылган учурлар да болду эле. Анын бийлиги ушунча бекем турат деп баары ойлоп жүргөн, туурабы? Бирок мен ошол күндөр да эсимде бар. Ала Тоо аянтында мен окуп жүргөм, студент болуп жүргөн. Как раз ошо Кыр сууда окугам, ошондо чыгып эле, лекциядан чыгып эле барсам, ошо Ала Тоо аянтынан чыгабыз биз. Ошол жерибиз болчу да. Анан кишилер мына желекти көтөрүп жүргөн байкени көргөм. Ошону биринчи өлтүрүп кетишти. Анан калгандарды снайперлер ошо атып аткан, ошонун баарын көргөм да. Анан ошондо таң калганым, менин оюмча көп башка жерлерде андай окуялар болсо, эл кишини ошо канды көргөндө эле жүрөгү түшүп эле качмак эле да. Бирок биздин элдин ушундай бир руху бар, духу бар. Канды көргөндө тескерисинче кайнап кетип туруп, өлөрү билгени менен бирок бара беришти. Бара берип. Бирөө туруп алып, мисалы үчүн машинесин, грузовой машинесин алып келип туруп, заборду сүзүп чыгарды. Ошол үчүн биз бу акыркы революциядан кийин эң негизги талапты да ошону айттык да. Заборлорду жок кылыш керек депчи. Ошо менен азыр мына заборлор жок болду. Бирок биягында бийлик заборду коюп атат. Башында забор бар. Эл дагы уже кичинеден ошондой забор коюп баштады. Физически жок болсо дагы аң сезимде бар болуп барат да. Элден менин оюмча бийлик мындай корголбош керек. Бийлик менен эл бул бир болуш керек. Бийлик эл менен мындай дайыма чогуу жүрүш керек да. Бирок ошол эле учурда эл деп туруп эле мына бир кандайдыр бир өзүнүн биз көрүп атабыз, мына аябай көп жакшы иликтөөлөр жүргүзүлүп атат. Кандай фейк аккаунттар аркылуу, фейк фабрикалар аркылуу элдин пикири деп туруп эле ошол администрациясынын ичинде жүргөн кишилер элдин башын айланып жүрөт. Бирок кайра эле мына айылдарды кыдырып жүргөндө мен бир нерсени байкап атам. Элде чөтө бир туура эмес бир болуп атат деп мындай ой пикир жаралып баратат да. Күмөндөр бар болуп атат. Канчалык мондай фейк аккаунттар аркылуу азыр мындай президенттин жанындагы кишилерге ушундай бир иллюзияны түзүп бере берсе, ол көзүнө май басып, бир башкача баары көрө берип, иллюзияда жашай берип туруп, бир күнү өзү кантип мындай ажыдарга айланып кеткенин билбей калат да. Менин оюмча ошол ажыдарга айлануу процесси аябай катуу жүрүп атат. Ошону токтош үчүн президент өзүнө вакцинасын сайлаш керек. Айтыш керек да. Ал үчүн эл менен сүйлөшүп, ошол азыр жактырбай аткан, жек көрүп аткан адамдарды чогултуп, сүйлөшүп, бир пикирлерге келип, аларды эркиндикке чыгарып, ошондо даанамдай айкөл президент болуш керек да. Сиз ушу жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, азыр коомдук иштер менен, ишкерлик менен алектенип атам депчи. Анан учурда ушу Кыргызстанда ишкерлердин абалы кандай болуп атат?
ишкерлердин абалы өтө белгисиз болуп атат азыркы учурда. Мен мындай таза ишкерлерди айтайынчы. Таза ишкерлер, бийлик менен мамилеси жок ишкерлер жөнүндө айтайын. Аларга мына Аю менен болгон окуялар, Аю компаниясы менен, Үмүт компаниясы менен болгон окуялар аябай көп мындай суроолор жаралып калды да болгондочу. Өкмөт, президент биз сонун кылып атабыз, гүлдөп атабыз, экономикасы өсүп атат деп айта бериши мүмкүн. Бирок ошол учурда эгерде ишеним жоголсо, ишкерлердин ишеними жоголсо, ишкерлер бияктан кетет. Ишкерлер бияктан кетсе, ички инвесторлор да кетет. Ички инвесторлор кетсе, сырткы инвестор да кетет. Ошонун баары ишкерлерден башталат. Ишкер анткени өзүнүн убактын, өзүнүн өмүрүн тобөгелчиликке салып, иштеп, ар кандай бир мындай оор кырдаалар болбосун, ошолордун баарын жеңип чыгып, бир нерсени жоктон бар кылышат да. Жок нерседен бир жаңы нерсени жаратышат. Бул экономиканын негизги локомотив ишкерлер. Ишкерлерди биз мындай эң мындай төргө коюп, аларга эң жакшы шарттарды түзүп беришибиз керек. Алар салыкты төлөгөн адамдар. Салыктар аркылуу, таможенный пошлиналар аркылуу мунун баары ишкерлер мындай кыймылдап атат, туурабы? Же мамлекеттик чиновниктер жасайбы? Жок, чиновниктер алар ушул ишкерлерге кызмат көрсөтүш керек. Силерге кандай жардам берели? Силер канчалык мындай просто бир нерсени эле түшүнүп коюш керек да, бийликтеги адамчы. Бийлик, мамлекет ар бир ишкердин ишканасында долясы бар. Ал долясы салык аркылуу алынат. НДС, например, баарыбыз билебиз, 12%. Ар кандай дагы башка кошумча салыктар менен санаганда, 15-20%га чейин ар бир ишкананын ичинде кирешесинен ал долясын алып турат. Бул мындай ошону түшүнүш керек. Демек, эмне кылабыз биз мамлекеттик ишканаларды түзүп? Мен азыр бир нерсени көрүп атам. Популизмдин айынан мамлекеттик ишканаларды түзүп, ошол эле Аюну, мисалы үчүн, мына мамлекетке алдык деп койгону менен, аякта 5000 киши иштеген. Ошонун баары жумушсуз калып, канчалык бир деңгээлде калып калды, бирок жеке мүлктү тартып алган менен жеке ошо компаниянын менеджменти чачырады да. Алар менен ошо командасы да чачыраган үчүн бул компания эртеби кечпи мамлекетке өткөнү менен дагы ар кандай кризиске келип банкротко айланат. Биз анын баарын билебиз. Мен министрликте иштеп жүргөндө биздин ошо мамлекеттик ишканалардын баарын анализ кылганбыз. Каржы анализ жасаганбыз. Көбүнчөсү мындай же карыздар менен же минималдык бир кирешесин көрсөтчү. Бирөөсү дагы мындай ийгиликтүү, туруктуу өсүшүн көрсөткөн эмес. Анткени аякта жеке кызыкчылыгы жок. Мамлекетке келип бир айлыгына иштеген адам бул жагына өзүнүн мындай жүрөгү менен, баш оту менен кирип иштебейт, берилбейт. Анткени ал эгерде бир кандайдыр бир мындай жакшы бир кадамдарга барып, чечкиндүү бир кадамдарга барып, бир нерсени өзгөртөм, реформа жасайм десе, эртең эле келип туруп, ар кандай текшерүү органдар, счетная палата, тигиндей келип туруп, алып кызып, сен боякта тура эмес кылып коюп турсуң деп туруп, отургузуп, ошол үчүн штрафтарды салып, ар кандай кыйнап коюшу мүмкүн. Анан ал ойлойт, мен ушунун баарын жасагандан көрө жеке эле өзүм жасабайынбы дейт. Туурабы? Айлыгы тыйындар менен төлөнүп атса, аз болуп атса, анан эмне кылат анын баарын алып? Ошол үчүн биз муну классикалык биз көрөбүз, мына эки эле жол бар. Түндүк Корея менен Түштүк Кореянын жолу бар. Туурабы? Түндүк Кореяда мамлекеттик мүлк, жеке мүлк жок. Анын экономикасы кандай деңгээлде азыр турат? Анан Түштүк Кореяны алайлы, аякта жеке мүлктүн кол тийбестиги кепилденген. Биз ушул эки жолду тандашыбыз керек. Эгерде популизмдин айынан биз тиги баары мамлекетке бериш керек, мамлекет алыш керек деген менен кете берсек, баары банкротствого алып барат. Мүмкүн биякта мен мындай кайра эле айтып коеюн, 3-4 жыл кандайдыр бир өсүштү көрсөтөт. Бир учурда деле Түндүк Корея Түштүк Кореяга караганда байыраак болгон башында.
Бирок туруктуу узак жолду алганда Түндүк Кореянын каяка келгенин көрдүк. Кээ бир учурларда өзү ачкачылыгынан кыйналып калат эти, өзүн бага албай калат. А Түштүк Корея болсо кичинекей кымындай болгон, Кыргызстандын 2 эсе кичинекей территориясы менен болгон мамлекет азыр керек болсо жалпы дүң продукциясы менен Россияга жакындап атат. Килтейген Россияга. Мен ошо акыркы суроомду узатайын. Азыр учурда Кыргызстанда ишкерлер өзүн коопсуз сезип атабы? Ишкерлер Мисалы жогоруда ошо Аю компаниясы менен болгон окуядан кийин Үмүт-Ико компаниясы менен болгон. Өзгөчө Үмүт-Иконукун алалы. Мели Аюнукуго Шакир айке бир ар кандай саясий процесстерде аралашып калганда, биякта ар кандай күмөндөр пайда болушу мүмкүн, кээрлер айтышы мүмкүн, тура эле кылды депчи. Бирок бул деле туура эмес. Кээ бир ишкерлер учурунда ишеним жок болгондуктан, бийликке ишеним жок болгондуктан алар саясатка аралашканга туура келген. Өзүнүн бизнесин коргойбуз депчи. Бирок эгерде Кыргызстандын ичинде эрежелер так сакталып турса, мыйзамдар иштесе, силердин мүлкүңөргө эч ким, бийликтин жанында жүргөн кишилер эч ким кол сала албайт дегендей кепилдик бар болсо, ишкерлер өзүнүн ишкерлиги менен эле иштеп жүрмөкеле да. Кээ бирлер айла жоктугунан ошо сактап калганы үчүн саясатка аралашып кеткен да. Бирок Үмүт-Икону алайлы, ал киши Журатбай, ал киши эч качан саясатка аралашкан эмес. Эч кандай саясий процесстер жок болгон. Компанияны нолдон баштап өзү эмгеги менен, ак эмгеги менен тургузган. Анан ошол кишинин барып спецназ менен аны террористтей кылып кармап, калп эле жанагы бул мыйзамсыз куралдар бар экен деген менен, бирок мен түшүнгөн боюнча көбүнчөсү Италия жана Гавайисинде турган экен канча жылдан бери. Ал куралдарына документтери бар болгондугундай көргөн. Бирок аны ошол менен басып коюп туруп, анан компаниясына келип туруп, компаниясынан $10 миллион жакын акчасын жөндөн эле эч кандай мыйзамга такабай эле алып туруп, сделка со следствием деп туруп эле бюджетке тартып алды. Эми элестетип көрүлө, $10 миллион. $10 миллион деген бул эмне? Жеңил акчабы. Азыр мына чыгайлычы, жөн эле ар кандай бизнес ассоциациялар бар эле, ишкерлер менен сүйлөшөлүчү. $10 миллион актив силерде барбы? Мен актив деп айтып атам. Бул наличка менен, накталай акча менен алып коюшту. Оборудование санаган жокпуз, башка эмелерди, ар кандай имараттарды санаган жокпуз. Именно наличка менен алып коюп атпайбы? Анан ушундай окуяларды көргөн ишкерлер, мен биякта 20 жыл 30 жыл иштеп, акчаны табып, ак эмгеги менен саясатка аралашпай иштеп жүрүп туруп, анан бир күнү мени келип туруп, бийликке жакын адамдар келип туруп, мен акчамды тартып аласа, мен өзүмдү кандай сезем деп, ал ушул азыркы болгон окуяны өзүнө 30 жылдан кийин, же 20 жылдан, же 10 жылдан кийин ушундай болуп кетсе, мен эмне кылам деп ойлонот да. Аны ушул мамлекетте мен бизнес жасайынбы деп ойлонуп калат. Албетте жок. Албетте ушул ишкерлер мүмкүн Кыргызстанда кандайдыр бир ишкерликти жасайт, бирок ошол эле учурда параллельно башка мамлекеттерде да бизнести жасап коюш керек деп ой жүгүрүшөт да. Мен аны көрүп атам, бизден ишкерлер аябай көп ошол эле кошуна өлкөлөргө, Казакстанга, Өзбекстанга кичинеден бизнестерин көчүрүп аткандарды көрүп атам. Башка кээ бирлер Дубайга кетирип атат, кээ бирлер Америкага кетип атат, кээ бирлер дагы башка мамлекеттерге бизнестерин чыгарып атышат. Бул процесс бат кетпейт. Анткени элестеткиле, бизнести куруп атканда ичинде жылдап курган процесстер бар. Бирок бул процесстер башталып кетти. Эми чыгарып аткан процессти токтотушуулар болот. Бизнесмендерди 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл кыйнап салыктарды төлөттүргөн бул бат эле. Бирок алардын ишенимин кайра кайтарыш оор болот да. Оор болот, Жакшы, сиз убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Сак саламатта туруңуздар.